Урматтуу Аида Сынбековна, сиз жаңы кызмат келгенде мен чын жүрөктөн коттоктойм, сизге ийгилик каалайм. Азыр Дилактын айтканда, ошол сиздин жумушуңуз кынтыксыз болуш керек. Ошондуктан мен сизге дагы ийгиликтери, анан мүчөлөргө дагы ийгиликтери каалайм да. Анан кийинкиси Диляра Эркиновна, анан Эрлан Умаралиевич, сиздер Кыргыз Республикасынын ушул адилет иштери боюнча кеңешинин курамына өтө жооптуу кызматка баруудасыздар. Мен ойлойм, бул чечими сиздерге чоң ушул ишеним көрсөтүлдү. Бул сиздердин тажрыйбаңыздар, анан жана соттук практикаларыңыздар менен эске алып жасалган кадам экен. Ошондуктан мен сизге дагы ийгиликтер каалайм. Анан кийинки бүгүнкү күнгө Аида Асынбековна, биз азыр 6 жана 7 маселе күн тартибине алып салганбыз. Бирок ушул жерде комитетте биз каражат маселеси каралганбыз да. Каражат маселе дагы бир мыйзамда болуп келген. Ушул фонд боюнча сиздин оюңуз кандай экен? Каражат бүгүн жетишпи, жетишсизби? Бул эме боюнча, бул мыйзам боюнча бир маалымат алдым эле. Бул жогорку кеңештин инициативасы менен келиптир. Малиев Асланбек Касымокунович менен дагы бир депутат айтышты, ошол демилгеленген экен да. Бирок мындан мурун азыр бул суроого кайрылып, бияка келерде өзүм үчүн окудум да, просто бул материалды мен даярдаган эмесмин. Бирок мурун 28-июнь 24-жылы токтом бар экен. Министрлер кабинетин. Ошол жерде как раз об утверждении стимулирования государственных органов деп турат. Ошол жерде так эле ошол бизге азыркы сунушталып аткан мыйзамдын положениялары бар экен да. Ошол негизинде биз өзүбүздүн жообузду жогорку соттон иштеп чыгып, ошонун аркылуу эле иштеген туура эле болот экен деген жыйынтыкка келгенбиз. Бирок инициатива чыгып калыптыр. Анан аны көчөгөн ошо сүйлөшүп тактап көргөнбүз да. Анын үстүнө өкмөт тарабынан отрицательный заключение берилген экен. Мурунураак мен бул маселени билчү эмесмин. Көчө өзүм эметтим. Анан пока азыр бул токтом негизинде иштей берсек болот го деп ойлойбуз. Рахмат. Жаңылбас жак мүдүрүлбөс тояк болбойт да, бирок мен сизге кынтыксызга чейин алып баруу боюнча толук ишенем да. Рахмат. Рахмат сиздерге, барыңыздарга.